Талас районунун тургуну Жанкарач Нарботоев мамлекеттик кызматта иштейт. Бүгүн картошка сатып алуу үчүн базарга келген. Анын айлык маянасы азык-түлүк сатып алууга да жетпей калып жатканын айтат. Ал берекелүү күз мезгилинде да жергиликтүү дыйкандар өндүргөн айыл чарба азыктарынын баалары кымбат экендигин айтат. Мен базарга картошка алганы келгем да. Анан быйыл баалар былтыркыга караганда өйдө. Анан булардан сурасам, быйыл ошо суу тартыш болуп, кураксыз болуп, түшүм аз болуп, начар болду дейт. Башка областтарга салыштырмалуу бизде кымбат экен. Анан бир жагынан эми бизге кыйын эле. Бюджетниктер айлык аз, айлык көтөрүлгөн жок. Анан биз күнүмүзгө каташка кыйын болуп атат. Эми бизге кыйын болуп атат да, кымбат болуп. Быйыл жашашан баары негизи кымбат. Быйыл картошканын баасы былтыркы жылга салыштырмалуу 15 сомго кымбаттады. Азыркы тапта картошка дүң баада 28-30 сомдон сатылып жатса, алып сатаарлар 30-35 сомдон сатышууда. Былтыркыга караганда быйыл картошканын баасы кымбатыраак болуп атат. Айылдарды кыдырып, ошо айылдардан заготовка кылып алып келип берге Жамбылга, Тараска жөнөтүп атабыз. Азыркы бүгүнкү күндө картошканын баасы ошо 25тен тегерегинде болуп атат. Кайта биздин ошо тияка заготовка кылып бергендерибиз ошо 26-27 менен кой берип атабыз. Мындай розница сатылышы 30 сом. Кудай буйрса быйылкы баа ошо дыйкандардын мээнети жанды деп ойлойм. Быйыл өзү түшүм негизи аз болуп атат. Анан кымбатчылыкка да байланыштуу картошканын баасы быйыл жогору. Быйылкы жылы Таласта картошка мурдагы жылдарга караганда аз айдалган. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн агрардык өнүктүрүү секторунун маалыматы боюнча, быйылкы жылы айдоо аянттарынан негизинен чөп, буудай жана төбө бурчак айдалгандыктан картошканын аянты быйыл аз. Буга чейин картошканын аянты Талас областында мурунку жылдары 15-20 миң гектарга чейин чыккан. Анан кийинки баягы картошканын баасы төмөндөп кеткенден бул жылдан жылга асайып отуруп, бүгүнкү күнгө ушул 10 миң гектардын тегерегинде болуп калып калганда, эми бул базар экономикасы буйруса келер жылдан баштап картошка кымбаттаса, биздин дыйкандар картошка эге баштайт деп ойлойбуз. Анткени уруктар бар, алып келип атат, көлдөн, нарындан уруктарды алып келип атат дыйкандарыбыз. Негизинен биздин картошка ушул жакынкы Казакстан Республикасына чыгып атчы. Анан ички миграция деп коет, өзүбүздүн картошканы. Бул негизинен бизге ушул Нарын областынан, Ысык көл областынан, ошондой эле Чүйдүн Кемин районунан картошка келип турат. Ички рынокту камсыздап. Картошканын баасы кымбат болуп жаткандыгына ортомчулар себептешет жергиликтүү тургундар. Бирок картошка айдаган дыйкандар болсо, жыл өткөн сайын үрөн, күйүүчү май, айдоо жерлерин ижара акысы кымбаттап жаткандыгын айтышат. Ошол эле учурда быйылкы кургакчылык да өз кедергесин тийгизип, түшүм аз болуп калган. Ошо быйыл картошка тиктик элек 2 гектар. Ошо буйрса жакшы эле болду. Погоданы көрдүңүздөр, өзүңүздөр. Ошо 2 гектарда тиктилек жылына бир 25 тоннадан 50 тонна алчу элек. Быйыл погодага жараша 30 тонна болуп калды. Ошо 30 тонна болсо да зато быйылкы картошканын баасы жылдагыдан өтө эле жакшы болду. Быйыл ошо желен уругу былтыр саткан баабыз эме болчу. 8 сомдон 12 сом эле. Быйыл шүгүр жакшы 25 сомдон саттык. Анан бирок картошканын жумушу оор. Картошка баасы өйдө деп картошка тигергенде эмеси бар, өзүнүн оорчулук жагы бар. Өткөн жылдары картошкага болгон баа арзан болуп, дыйкандар буудай менен төбө бурчакка басым жасап калышкан. Жылдан жылга картошканын айдоо аянты азайып бараткандыгы, ошондой эле күйүүчү майдын техникалардын кызматтары кымбат болгондугуна байланыштуу картошкага болгон баа өсүп жатат дешет дыйкандар. Гүлира Нурболотова, Чыңгыз Бокошев, Талаш шаары.